Бактыбек Калмаматовдун сот отурумунда ызычуу чыкты. Бүгүн 24-декабрда Улуттук коопсуздук комитети тарабынан расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосунда кастыкты козготуу беренеси менен айыпталган саясатчы Бактыбек Калмаматовдун иши Бишкек шаарынын 1-май райондук сотто каралып жатат. Сот отурумуна Калмаматовдун тарапташтарына милиция тарабынан атайын провокация жасалганы айтылууда. Соттук отурумга Калмаматовдун жакындарынын энеси дагы киргизилген эмес. Укук коргоочу Клара Сооронкулова дагы сот залынан чыгарылгандан нааразы болууда. Саясатчы парламент мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов УКМКнын төрүгү абагына 48 саатка камакка алынган. Улуттук коопсуздук комитети Калмаматовго расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосунда кастыкты козготуу беренеси менен айыпталууда. 22-декабрда Бактыбек Калмаматовдун үйү жана кеңсеси тинтилип, 23 санарип техника алынган. Булак уба KG. Эл чындыкты билсин. Исмаил Исаков Калмаматов саясий куугунтуктун курмандыгынын туу чокусу десем жаңылышпайм. Бактыбек Калмаматовдун камалышын кандай баалайсыз? Саясий куугунтуктун курмандыгы болгон жокпу? Бактыбектин кармалышы мыйзамсыз бийликтин укуктук нормалары так аткаруудан атайын баш тартып өзүм билем мен мыйзамым деген иш аракетте. Бакытты кемсинтип кордоп көрдүңбү эмне болосуңбу? Бизди сындаганда дегени ошону менен калган саясатчыларга бийликтин кемчилигин айткандарга жана сындагандарга көрдүңөрбү? Ошондой болосуңар деген ишараты. Алардын корку сезиминен пайда кылуу. Калмаматов саясий куугунтук курмандыгынын туу чокусу десем жаңылышпайм. Себеби аны мыйзамсыз кармаганы аз келгенсип 15 саат сурак алышып, уктатпай, дем алууга убакыт бербей, тамак бербей, психологиялык кыйноого дуушар кылышты. Булак Жаңы Ордо гезити. Эл чындыкты билсин. Байсалов Жапаров тууралуу мага элдер аны бир айдан кийин бийликтен кетет дешкен. Новые лица журналына берген интервьюсунда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Идил Байсалов кайрадан президент Садыр Жапаровго болушту. Журналист Лейла Саралаева Кыргызстанда парламентаризм маселеси жөнүндө сөз кылып, президенттик форумга өткөнүн тартып өлкөдө авторитаризмдин орду күчөп баштагандай сезилет деген божомолдоосун билдирди. Идил Байсалов анын айткандарына макул болгон жок. Идил Байсалов өлкөдө авторитаризм эмес, мыйзамдын орду күчөй баштады деди. Андан тышкары президент иштей баштай электе авторитаризм башталды деген айыптоолорго нааразы болду. Президент ады электе эле аны баса калышты дейт Байсалов. Анын айтымында чынында Жапаровдун администрациясы жок болчу, ал жакынкы аралыкта эле конституциялык мыйзам күчүнө киргенден кийин пайда болду. Эдил Байсалов президент бир жылда баштан кечирген көрүнүштөрдү санап өттү. Жапаровдун атын жамын акча дуулагандар, президенттик шайлоо жана инаугурация. Жапаров өз катарын тазалоого аргасыз болду. Контрреволюциялык кыймылга каршы күрөшүү көзүндө мени кызматка дайындап жатканда абройлуу эле кишилер мага мындай дешкен. Эдил бир айдан кийин алар кетишет, шайлоо өтүп, андан кийин башаламандыктар башталат. Сенин садырың жок болот, кайда баратасың? Жакында сени да отургузуп салышат деп деди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов. Булак Кактус KG. Эл чындыкты билсин. Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда президенттик балаты өтүүдө. Ага мамлекет башчы Садыр Жапаров катышууда. Иш-чарага өлкөнүн аймактарынан 8 жаштан 14 жашка чейинки 1100 бала чакырылган. Иш-чара жаңы жылдык кереметтерин чагылдырган концерттик программа менен коштолууда. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин. Сумаянын өлүмүнө шектелип кармалган жаран бошотулду. Сузак районунда 9 жаштагы Сумаянын өлүмүнө шектелип кармалган жаран кайра кое берилди. Жактоочу Мунар Сулайманов ал күбө катары суракка чакырылып, суроо жооптон кийин үйүнө кое берилгенин 23-декабрда азаттыкка билдирди. Бул маалыматты милиция дагы ырастап, шектүүгө соттук психиатриялык экспертиза дайындалган, ошонун жыйынтыгы менен чечим кабыл алынарын маалымдады. Жактоочу шектүүнүн психикалык жактан жабыркагандыгын, буга чейин ооруп дарыланган тактамаларын көрсөткөн. Ошонун негизинде соттук психиатриялык экспертиза дайындалган. Бирок кылмышты жасагандыгын айтып, окуя болгон жерде көрсөтмөлөрдү берген. Экспертизанын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет деп айтылат милициянын маалыматында. Ички иштер министрлиги ноябрь айында дээрлик 10 күндөй дайынсыз болуп, кийин сөөгү табылган 9 жаштагы Сумая Хасилжанованы өлтүрүүгө шектелип, 48 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин билдирген. Милиция тараткан маалыматта сурак учурунда шектүү күнөөсүн мойнуна алып, Сумаяны мектепке бара жатканда азгырып үйүнө ээрчитип кеткен, 3-4 күн жертөлөөдө колу бутун скотч менен байлап кармагандыгын, денеси муздап өлүп калгандан кийин сөөктү суунун жээгине таштап салганын жарыялаган. Сузакта 18 ноябрдан баштап дайынсыз болгон кыздын сөөгү 27 ноябрда Көгөрт дарыясынын жээгинде табылган. Жалал-Абад облустук милициянын маалыматына ылайык 2012 жылы туулган Сумая үйүнөн мектепке чыгып кеткен бойдон сабакка барган эмес. Аны милиция кызматкерлеринин сырткары 200 ыктыярчы издеген. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин.
Балбак Төлөбаев Фейсбуктан президентти алкууга алып кызмат үмүт кылып отургандай. Сокенин доорунда Балбак Төлөбаев Бишкек мэрлигинин аппарат башчысы, Көл облусуна губернатор болуп аз убакыт иштеди. Садыр Жапаров бийликке келгени Бишкек мэрлигинин милдетин аткарууга да жетишти. Орто жерден семирип кетип, арыктоо үчүн дарыланууга кеткен, май кармаган бармагын жалайт дегенде. Ошондо бир топ убакыт Балбак мырза ишсиз жүрүп, Альянс менен парламенттик шайлоого аттанып, бирок жетиштүү добуш ала албады. Баса бул партия саясий оюн кылып жатып, бийликке да жакпай калганын байкадык. Баарын анализдеп отурган Балбак Төлөбаев акыркы күндөрү кубулма өнөрүнө салып, президент Садыр Жапаровдун ишмердигин алкууга алып, постторун Фейсбукка жаза баштады. Колдоп сүрөп жагалданып, сыягы өзүн эстетип, кошомат кылуу менен майлуу кызматын эңсеп калган го. Бир кезде Курманбек Байкеевдин тилин тапкан амалдуу жийит эле. Булак Азия Ньюс кезети. Эл чындыкты билсин. Адил Турдукулов Садыр Жапаров элге берген убадасын аткарып бердигин көрсөтүүдө. Адил мырза мурда камалган саясатчылар күздөн бери эркиндикке чыга башташты. Темир Сариев, Жоомарт Оторбаев, Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулкубаров жана башкалар. Президент Садыр Жапаровдун мындай айкөлдүк улана берсе, эртең эле бийликти тоготпогон күчтөр пайда болуп, өлкөдөгү туруктуулукту бузууга аракеттер көрүлбөйбү? Аталган саясатчылар кумтөргө байланыштуу камалгандар. Бийликтин максаты бул инсандарды саясаттан четтетүү эмес, кумтөр кылымдын коррупциялык иш экенин далилдеп, эл аралык сотто утуп чыгуу. Дагы бир жолу баса айтып кетейин, саясий löктөрдү зынданга түшүрүү бул эл аралык сотто укумтөр боюнча келишимди жокко чыгаруу максатында болчу. Анткени глобалдык корпорацияны жеңүү үчүн буга экс-президенттер, өкмөт башчылары, депутаттар да тийиштиги бар экенин далилдеш керек. Укуктук базабызды бекемдүү процесси катары түшүнсөк болот. Садыр Жапаров сөзүнө туруп, негизги элге берген убадасын аткарып жаткандыгын баалашыбыз керек. Эми укук коргоо органдары саясатчылардын каалаган күбөлөрдү алгандан кийин аларды камоодо кармап туруу кажети жок болду. Анткени бул саясатчылардын финансылык ресурстарды жетиштүү артында колдогон тарапташтары бар жана бейстабилдүүлүккө шарт түзүп бермек. Эми андай коркунуч жок. Учурда бир топ саясатчылар камакта отурушат. Алардын кимисин кылмышка шектүү же саясий туткун катары бааласак болот. Кандай негизде чен өлчөм барбы? Эгерде саясатчы, коомдук ишмер, журналист, жарандык активист бийликке каршы оппозициялык оюн айтып камалып куугунтукталса, аны саясий туткун деп таанып билишибиз керек. Ал эми ошол инсандар качан кайсы президенттин убагында камалганы бул экинчи маселе. Ошондуктан саясий туткун катары биз Равшан Жээнбековду, Курсан Асановду, Фарид Ниязовду, Алмазбек Атамбаевди, Жеңиш Молдохматовду, Тилекмат Кудайберген уулун санашыбыз абзел. Садыр Жапаров мамлекеттин өнүгүүсү үчүн саясий күчтөрдү, интеллигенцияны дээрлик ички сырткы бизнесмендерди таратуу менен келечектин камын көрүүгө кадам таштаса колдоого ээ болобу? Улуттун унтумагын бекемдөөгө, туруктуулукту камсыз кылууга, дегеле өнүгүүгө кандай идеяларды көтөрсөк жарашат? Жаңычыл жолду табууну ойлонуп көрбөйлүбү? Президенттик институт сот системасын аткаруу бийлигин жергиликтүү башкаруунун үстүнөн көзөмөлдөөчү орган болуп турат. Бул чоң тобокелчилик. Анткени эртең Садыр Жапаров президенттик таксыдан түшкөндө бийликти узурпация кылды деп Алмазбек Атамбаев кандай күнөөлөнүп жатса, ага дагы ошондой айыптар коюлушуп калышы мүмкүн. Ага карабай Садыр Жапаров конституцияны өзгөртүп жоопкерчилик алган, анын эрдиги өзүнө, командасына ишенгендигинин белгиси. Тышкы саясатты сөз кылсак, президент коңшу мамлекеттер менен тыгыз мамиле түзүп жатканын көрүүдөбүз. Дүйнөлүк ири державалар менен баланс кармап турганы жакшы нерсе, бирок эң көйгөйлүү чек ара маселеси дагы деле чечилбей жатканын, чыныгы өзгөрүүгө кадам ташталбаганы катары айтсак болот. Бирок ошол эле учурда коопсуздугубузга көңүл бурулуп, заманбап техникалардын келип атканы жакшы жөрөлгө. Президенттин оң жактарынын бири оппозиция альтернативалык күчтөр менен диалог түзүүгө аракет кыла баштаганы. Ошондой эле ал аймактардын балансын сактоого да аракет кылып, ар бир региондун өкүлдөрүн билекке алып келгенге шарт түзүүдө. Эл менен да түзөнсүз сүйлөшүп, кандай маселе чыкпасын түшүндүрүүгө аракет жасап жатат. Президент азыр эң абройлуу институт. Бул Садыр Жапаровго элдин үмүтү чоң экендигинин белгиси. Бирок башка бийлик органдарга ишеним таптакыр жок калган. Аны калыбына келтирүү Жапаровдун башкы милдети. Антпесе ар кандай башаламандык чыгып кетишине шарт боло берет. Булак Азия Ньюс кезети. Эл чындыкты билсин.